Бул дүйнө биздин үй эмес. Биз башка жактан келгенбиз. Биздин үйүбүз бейиш иншалла. Бул дүйнөгө келген максатыбыз ушул. Мынекен ошол үйүбүзгө кайра кайтып кетишибиз керекпиз. Таза, эч нерсе булганбаган, сасык жыт жок, бири-бирин жек көрбөгөн, өч алуу, кек алуу боло турган жер эмес ал. Ал жер таза. Тазалыгына акылым жетпейт мен. Ал жерде үйлөр ушунча бийик жана чоң, жана бул жерден ушунча кенен акылым жетпейт. Ал жактын бакчалары бул дүйнөнүкүндөй жерге түшүп мөмөлөр чирибейт. Алар дайым илинип турат. Ал жерлердин дасторкону эч качан бүтүп калбайт. Ал жердин адамдары эч качан ажатканага барбайт. Ал жердин адамдары эч качан картайбайт. Ал жердин адамдары эч качан оорубайт. Ал жердин адамдары эч качан субханалла некен проблема болбойт. Ал жерде эч бир кызмат кылуу жок. Ал жерде эч бир ибадат кылуу жок. Ал жерде айыл сени менен менин Роббим биз үчүн жаратып койгон жакшылыктар гана бар. Ал жердин дарыялар агып бүтпөйт. Алардын көлдөрү сасып кетпейт. Ал жердин бактары өчүп калбайт. Бейиште күн болбойт. Бирок дайым ачык болот. Ал жерде кызматчылар маржан чачылып кеткен маржандай болгон жаш жигиттер, жаш кемелер кызмат кылат. Алар кызмат кылып кызмат акы сурабайт. Алар бир гана сөзү: куш келипсиз, таам татыңыз, рахат алыңыз. Жалган дүйнөдө силер рахат алганыңар дейт. Ал жерде убакыт болбойт. Ал жерде убакыт болбойт, 24 саат болбойт ал жерде. Ал жерде өлүм деген махлук болбойт. Адамдар өзүнүн бейишин издеп жүрүп, кыдырып бүтпөйт. Анын кенендигине акылым жетпейт. Анын жерде абасын, тазалыгын, алардын суусун, таттуулугун мен акылым жетпейт. Биз ошол жерден келгенбиз туугандар. Ошол жерге барышыбыз керек кайра. Ар бир эле молдо, ар бир эле даватчы, ар бир эле субхан сени жакшылыкка чакырган, намаз окуйчу деп чакырган досуң сени ошол жерге чакырып атат.